Урматтуу достор, мен мамлекеттик резиденция номер 2-демин. Бул Чолпон Таш шаарында, Ысык көлдө, Ысык көл биздин Берметибизде абдан жакшы жерде жайгашкан. Анан бул жабык эмес, бул жерге ар бир адам келсе болот, келип эс алып, жакшы кызматтарды көрүп кетсе болот. 2000 сомдон башталат экен, өтө жеткиликтүү, өтө арзан. 2000 сомго 3 мал тамагы, 5 ар кандай дарылануучу процедуралар бар экен. Ошонун баарын азыр көрүп, изилдеп, иликтеп, кандай шарттар бар экен көрүп чыгабыз. Жүрүңүздөр кеткенде. Өйдө жагында жалпы корпустар бар, бирок андагы көрсөтөбүз. Мындай коттедж дегендер бар экен. Бирөөсүндө биз калдык. Көрдүңүздөрбү? Жыгачтан бирөөсү жыгач коттедж болсо, бириси ак кылып коюп турушуга окшогон дагы бир 10 чакты коттедждер бар экен. Беседкасы бар. Эми азыр кыш айы мамлекеттик резиденция иштей берет, бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тып-тынч. Жымчыктар. Анча-мынча каргалар бар экен. Жүрүңүздөр, барып көрөлүк. Эми муну коттедж деп коюптур. Менимче бул билеген эле хан сарай. Биз баары көлдө коттедждерге мындай ыраттуу, сыпыйган кичинекейлерге көнүп калдык элек. Бул жер караңыздар, абдан чоң. Негизги киребешкен жүрүңүздөр, бул жакка кирели. Албетте биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Бул жака жөн гана эс алуучулар көбүнчө келбейт. Көбүнчө албетте бул жерге чоңдор келет. Чоң ар кайсы жактан делегациялар келгенде өз эң биринчи кезекте аларга ылайыктап жасалган. Бирок алар жок учурда, жана мен дагы айтып кеткендей, сиздер келип эс алсаңыздар болот. Үй бүлөңүздөр менен, досторуңуздар менен келсеңиздер болот. Таке бул болсо кичинекей холл экен. Холодильниги бар. Бул жерде болгон идиш аяктардын бардыгы бар экен. Суусу бар. Ашкана деп айтсак болобу. Бул жерде кашык, башык бардык нерселердин баары бар. Эми келип келсек, жерде конок үйү го дейм бул. Конок үйү кыргызча зал деп коет экен. Караңыздар. Баарысын биз телевизордон кошуп көрдүк. Бардыгы бар. Интернети дагы бар, Wi-Fi дагы бар. Бардык жакшы каналдарда көрсөтмө. Эми жасалгасы, албетте бул чоң делегацияларга ылайыкталгандыктан, баягы көлдүкүндөй, курорттукундай эмес, эң бай, эң кымбат нерселерден жасалып келген да. Экинчи кабаты, экинчи кабатында 3 калга, бирок 2 бөлмө. Эң бул бөлмөсүнөн баштайт. Караңыздар. Сөз түрдө албетте мындай нерсеси бар. Эми мен мисалы келгенде чоңдор келип иштеши мүмкүн. Бирок албетте жөнөкөй эс алуучулар бул жерге келгенде эс алып отурбайт болушат. Бирок өзүңүздөрдү иштерман катары кылып отуруп чоң сезсеңиздер болот да, жакшынакай отуруп алып эртең менен туруп бул жерде терезеси бар экен. Терезеси анан чиркейден, чымын чиркейден коргогон торчосу бар экен. Жайкы жакшы нерсе болсо керек. Чоңдор гана керек болбосо, жөнөкөй эс алуучу албетте кереги жок. Жакшы китептерди коюп коюптур. Жүрүңүздөр, эми негизги жата турган жери. Телефону менимче бул жанагы бул жердин тройкасы болсо керек, өзүңүздөр билгендей. Эң негизгиси албетте жатаканасы. Бирөөсүн көрөлүк. Жатаканасы мындай болгонда. Спалка. Холодильниги бар экен. Бирок муздаткычы бош, албетте. Телевизору. Мен айтып кеткендей, Wi-Fi менен. Анан абдан жакшы террасасы бар экен. Мага террасасы абдан жакты. Бул жерде отуруп, кечинде көл көрүнбөйт, бирок көл ушул тарапта. Президент, өкмөт башынын резиденцияларда бул тарапта, отуруп алып, рахаттанып, ушул бак тарап менен рахат алып отурсаңыздар, эс алсаңыздар болот. Жатаканасы жаткан жери ыңгайлуу. Аркы бөлмөсүндө дагы, бул бөлмөсүндө дагы өзүнүн дааратканасы, өзүнүн душу,
Бары таза, бары жакшынакай. Бул жерде кайыт жок. Бул эми чоң коттеджи. Бул жерде 1, 2, 3, 4 алды жагында дагы 2 кишилик орун бар экен, 5-6 киши кенен жатат. Азыр 2 кишилик орунду көрсөтөйүн, өтө кызык да силерге. Келиңиздер. Бул эми расмий делегациялар болгон үчүн көрдүңүздөр да эки тарабында эки кадимкидей эле бөлмө, анан эми жанагы жан сакчылар үчүн бөлмө бар экен. Аны сиздер дагы балдарга колдонсоңуздар болот, жүрүңүздөр ошону көрөбүз. Каптал жагында эшиктер ар бир коттеджинде ошондой бар экен. Анан албетте биз бул жерде биринчи кабатта дагы ушундай эле дааратканасы. Ошондо 1, 2, 3 даараткана. Бул конокторго жана бул жакта жүргөн адамдарга ошондой эле жүрүңүздөр. Кызык нерсеси, ар бир коттеджде бул расмий делегация болгондон кийин жан сакчылар үчүн бөлмө жасап коюштур. Капталда. Бирок баары таза, жакшынакай. Балдарды жашатып койсоңуз да болот, өзүңүздөр деле келип жашасаңыз да болот экен. Бул жерде өзүнүн душу менен дааратканасы бар. Достар, bir коттеджде 1, 2, 3, 4 даараткана, 6 кишилик орун. Бирок эми жанагы раскладушкаларды сураса деле берет болсо керек, биз раскладушка деп коебуз. Эгерде төшөк алып алсаңдар, эми бул жерге негизи 20-30 кишини деле батырып кетсе болот дечи. Бирок кенен чонон мындай жакшы эс алып кете турган 8-9 киши кенен эс алып кетчү экен. Бул жерде двуспалкалар бир жаткан жерлер экен. Бирок өзүнчө бөл десе, раскладушка бер десе, албетте берет. Ошондо жакшы кел. Бир чоң компания, бир чоң үй бүлө ижарага алып эс алып кетсеңиздер болот. Баалары шектелмеде.